Дүйнөдөгү эң кымбат жемиштер. Бул жолку берүүбүздө биз сиздерге дүйнөдөгү эң кымбат баадагы жемиштер тууралуу айтып беребиз. Будда айкелинин келбетиндеги алмурут. Бул жемиш кытайлык Шинглао фермери тарабынан өстүрүлөт. Фермерлер бул өзгөчө үлгүдөгү жемишти бир канча жылдан бери өстүрүп келишүүдө. Байыркы Кытай элинин болмушунда Будданын айкелиндеги үлгүдөгү өскөн жемишти жесе өлбөстүн дареметине жетүүгө болот деп айтылат. Шинг бул болмушту утурлай алмурутту дал ошол Будданын келбетине келтирип өстүрүү жөнүндө ойлонот. Ал үчүн Шинглао алмурутту Будданын келбетинин калыбында жасалган калыпка салган. Жыйынтыгына мындай Будда алмуруту өсүп чыккан. Бирок чынында да адамдар бул Будда калыбын алган алмуруту жегени менен өлбөстүктүн дареметине жетпеси бышык. Антсе да бул жемишке кызыгып анын сыйкыр күчүнө ишенген адамдар бир даана алмуруту үчүн $10 коротору белгилүү болгон. Секай ичи алмалары. Сиздердин алдыңыздарда деликатес үчүн өстүрүлгөн секай ичи алмалары турат. Бул сөздү япон тилинен которгондо дүйнөдөгү алдыңкы жемиш деген маанини берет. Алманын аты айтып тургандай эле бар. Анын бир даанасы бери дегенде 1 килге дейре жетет. Алманын бетиндеги майда кичине темгил тактар бар. Бул жемиш дан алып калган кезде даракты сууга кошулган бал менен суарып турушат. Жемиш толук бышып жетилген кезде дыйкандар ар бир алманы текшерип, андагы курт жана башка зыяндуу курт кумурскалардын жоктугун аныкташат. Андан кийин ар бирин синтетикалык сетка мукабаларга ороп, картон коробкаларга салышат. Ар бир секай ичи алмасынын баасы $20 барат. Сембикия колпунайлары. Сиз июнь айында бышып жетилген колпунайларды жакшы көрөсүзбү? Албетте, жакшы көрсөңүз керек. Бирок сиздер жеп жүргөн колпунайлар арзан баада. Ал эми сембикия колпунайлары болсо, дүйнөдөгү эң бир даамдуу жана көрүнүшү боюнча башка колпунай жемиштерин алдыга чыгарбаган сапатка ээ. Албетте, сиз анын көрүнүшүн көрүп туруп, табитиңиз ушунчалык ачылат. Көрүнүп тургандай колпунайдын бети тегиз быдырлуу жана анын кызыл өңү бүтүндөй тулкусын басып турат. Бул гана эмес, анын жалбырактары биз сүрөттө көрүп жүргөндөй мүнөздү камтыйт. Айрымдар айткандай, мындай көркөм көрүнүшкө ээ болгон колпунайды жебестен карап эле тургун келет. Мынчалык көркөм көрүнүшкө ээ болгон колпунайлардын бир мукабага салынган 12 даана жемишин алуу үчүн сиз $80 төлөшүңүз керектигин билбесеңиз керек. Банан көркөм өнөрү. Бул жемиштер сиз көрүп тургандай ушул мүнөздө эч жерде өспөйт. Сиз сүрөттө көрүп тургандай кооздолуп сүрөт чегилген банандарды бир артист атайы жасап оңбогондой акчага сатып келет. Бул жорукка сиз таңданбай эле коюңуз. Анткени банан жемишине сүрөт тартылгандан көп өтпөй бузулары бышык. Ананда бир даана сүрөт чегилген банан жемиши үчүн ким бир канча $1000 төлөгүсү келсин. Албетте, акчаны кайда жумшаарын билбеген кардарлар эл арасынан чыкпай койбойт эмеспи? Андыктан бул өзгөчө сүрөт чегилген жемишке буйрутма берип алгандар да бар. Эң кымбат ананас. Сиздер Англияда ананас өсөт деп ойлойсуздарбы? Албетте жок. Бирок сиздер көрүп жаткан өзгөчө ананастарды дал ушул Британия өлкөсүндө өстүрүп келе жатышат. Британиядагы Халиган жоготулган гүл бакчасындагы селекционерлер дүйнөдөгү эң кымбат баалана турган ананастарды өстүрүп чыгышты. Анын баасы бардык ананастардын баасынан алдаганча кымбат баага татыды. Айтсак, бир даана ананастын баасы 10.000 фунт стерлингке бааланды.
Бул өзгөчө ананастын наркынын өсүшү анын өстүргөн багбандардын талыкпай мээнеттенгенинен улам жаралып отурат. Ананастын даамы башка ананастардыкынан алдаганча ширин жана тамшаңыдай эле бар. Бирок бул жемиштин баары эле кымбат деп кабатырланмаңыз. Ананастардын арасында наркы $1 чейин түшкөн жемиштери да бар. Манго тайо натамаго. Бул сөздү кыргызчага тургондо күн алдындагы жумуртка деген маанини берет. Бул жемиш биздин кымбат жемиштер тизмегибиздин арасынан орун таап отурат. Бул манго тайо натамаго жемиши Японияда өстүрүлөт. Бул сиздин өлкөдөгү супермаркет текчесиндеги мангого окшош болгону менен көлөмү, даамы такыр бөлөкчө. Сатуучулар да бул сөздү ырастап кардарларга сатышат. Айтылгандай сатуучулар, эгер манго жемишинин бир даанасынын салмагы 300 граммга жетпесе, сизге сунушташпайт. Бул жемиште кадимки манго жемишине караганда шекер курамы өтө аз. Мындай өзгөчө жемиштин бир даанасынын наркы $3000 чейин жетет. Мынчалык көкөлөгөн бааны бул кенедей жемишке эмнеге коюшканын биз билбейбиз. Биздин оюбузча бул баа аша чапкандык болсо керек. Денсуки дарбызы. Бул дарбыздарды дароо эле япондуктар өстүргөн деп билсек болот. Анын салмагы 10-15 килге барат. Айтылгандай бул дарбыздар базардагы дарбыздардан абдан эле айырмаланып турат. Анын өңү да такыр бөлөкчө. Кочкул жашыл өң. Дарбыздын баасынын кымбаттыгын айта турган болсок, Японияда мындай дарбыздардын 10.000 даанасы гана өстүрүлгөндүгүнө байланыштырсак туура болчудай. Ананда бай адамдар өтө сейрек учурай турган буюмдарды жактыргандыгын эске алсак, бул анчалык деле таң калууну жаратпайт болсо керек. Бир даана дарбыздын баасы орточо эсеп менен алганда $6000 турат. Мына көрөрмандар, көргөндөн көрө элегин көп дегендей дүйнөдөгү таң калыштуу жемиштердин тизмеги менен сиздерди тааныштырууга аракет кылдык.